لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Бүгүнкү сабагыбыз ушу жарыялангандай эле үй бүлөдөгү келишпестиктердин чечүүнүн жолдору. Албетте, үй бүлө болгондон кийин ар кандай түшүнбөстүктөр, уруш талаш, келишпестиктер боло берет. Ансыз менимче уруш талашы жок, келишпестик жок үй бүлө болбосо керек. Кандайдыр бир деңгээлде аз болобу, көп болобу, кичине болобу, жөнөкөй болобу, баягы чыгып турат. Бирок эгерде ошо үй бүлө мүчөлөрү ошол нерселердин чечүүсүн, ошо проблемаларды, ошондой келишпестиктерди жакшы чечүү жолдорун үйрөнүшүп, жашоолорунда колдонгон болсо, ушул нерсени иншалла жашоолору улана берет жана келишпестиктер артта кала берет. Эгерде кимде ким ошол нерсени билбеген болсо, албетте анда күндө кайгынын үстүндө, уруш талаштын үстүндө аз болобу, көп болобу, кандайдыр бир деңгээлде үйдүн ичинде кайгы капа, тынчтануу улана берет. Ошондуктан ар бир үй бүлө мүчөсү өздөрүнүн кемчиликтерин, айыптарын, өздөрүнүн жакшы жактарын жакшы билет. Ар бир эркек болобу, аял болобу өзү кам көрүп, ошону чечкенге, ошол нерселер жойгонго аракет кылыш керек. Анткени үйдө жашап аткан үй бүлө ошо эки мүчө да, эркек аял менен жана бала чакалары. Эгерде жакшы жашоону каалап үй бүлөлөрү улансын деген болсо, анда өздөрү аракет кылып ушундай нерсе чечиш керек. Биринчиден негизинен ошо жалпы жонунан ошо чечүү жолдорун кыскача айтып, андан кийин ошо кээ бир үй бүлөгө зыяны тийгизген же болбосо ошо чыр чатактын чыгышына себеп болгон нерселерди айтып, анан ошолордун кээ бир жолдорун айтканга аракет кылабыз.